Түбү араб мамлекеттеринен болгон демөөрчүлөр мындай батирлерди биринчи кезекте ата-энеси жок балдардын үй бүлөсүнө, майыптарга жана социалдык жактан өтө муктаждарга берет. Азыр дүйнө жүзү боюнча 12 мамлекетте иштеп жатабыз. Ошолордун ичинен Кыргызстан бизге аябай жакын, себеби эл меймандос, сыйчыл, бизге эң жакын мамлекеттердин бири. Бүгүн ушундай жетим, жесир, муктаж адамдарга батирлерин берип кубанычта болуп жатабыз. Ушул кайрымдуулукка салымын кошкон тараптардын бардыгына ыраазычылыгымды билдирем. Ушулардын каржылоо жагы толук Асафа араб өлкөсүнүн Асафа фондусу тарабынан болду. Булар эми ушул батирлердин бардыгын ичи-тышын толук ремонттон өткөрүп бергенден да тышкары, ушу мебель, эмеректер менен, төшөнчүлөр менен, казан аягы менен, кир жууган машинасы, муздаткычтар менен толук бардык муктаждыкка керектүү болгон каражаттар менен камсыз кылып берди. Биздин жергиликтүү тургундардын баягы көмөгү мен айтат элем, бул ушул башында ушул имаратты, бул таш салып калган имарат болгон, ошолорду мындай соо беретинде ошолор өткөрүп беришкен. Жергиликтүү бийликтин маалыматына караганда жаңы бүткөн үйдөгү 30дай батирдин 10-у мугалимдер менен дарыгерлерге берүү үчүн камдалды. Себеби бул айылда мугалимдер менен дарыгерлердин жетишсиздиги курч маселе бойдон турат. Азыр өзүңүздөр билип атасыздар, өлкө башчыбыз ар бирибизге ушундай тапшырмаларды берип атат, жериндеги маселелерди жеринде чечкиле деп. Ошол эми албетте жашоо бул өзү маселе, жашоо өзү бул көйгөйлөрдөн турат экен. Көйгөйлөр чыгып атат, бирок учуу этап менен чечкенге ушундай аракеттерибизди кылып атабыз. Булардын талабы боюнча жала муктаж адамдарды киргизген жокпуз. Себеп дегенде муктаж адамдарда коом менен мындай адаптация коом менен да аралашсын деген максатта ошолорго мугалимдерге дагы, врачтарга, андан сырткары укук коргоо жаатында иштеп аткан биздин кызматкерлерге дагы ушул батирлерден бир 10 чакты батирди ошолорго да барынап бөлүп койдук. Себеп дегенде биздин районубузда дагы мугалимдер 9 мугалим, негизги предметтер ушу математика, физика, химиядан, анан англис тили сабактарынан ушу мугалимдердин жетишсиздиги бар. Ошол мугалимдер эгер башка райондордон келип биздин районубузда мектептер иштейм дей турган болсо, ошолорго да ушул батирлерден толук жашаганга ылайыктуу батирлерден берип бөлүп беребиз деп алып койдук. 30 батирден турган турак үйдөн былтыр дагы бири бүткөрүлүп, муктаж адамдар киргизилген. 2 уулу менен ошондой батирлердин биринде жашап жаткан кыздар кандын айтымында жашоо шарты абдан ыңгайлуу болуп салынган. Жашаганыма 1 жыл болду. Ушу күйөөм жолдошум өткөндөн кийин ушу фондко барып үй тапшырган, үйгө жазылдым. Кудайга шүгүр, ушу 2 жылда дегенде чыгып калды. Ого чек квартирада жүргөнбүз. Ушу Ассалам фондуга рахмат дейбиз. Бизди ушундай неме кылып, көп жардамдарды берип атат да бизге. Шарттар энди кандай десем, баары ысык суу чыгат, суук суу чыгат, баары жакшы. Маселен, бир тууганың деле монтип салып бербейт. Жакшы да баары шарттар түзүп берген. Панфилов районунун мамлекеттик администрациясы эгерде кайыңдыга барып иштей турган мугалимдер менен дарыгерлер чыкса, ушундай үйлөрдүн эсебинен шарт түзүп берүүгө даяр экендигин билдирүүдө. Тариел Чуңгулов, Роскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.